бeri ошо органиканы өстүрүп атам да. Могу нарынын көмүрүн жаксак, ошонун гүлү дагы бизге удобрение болот экен. Анын составында, адам составындагыдай эле калий бар экен, аны органика өсүмдүктөр жакшы өсөт экен. Ошон үчүн жана кара кечен биз нарынын көмүрүн жаксаңар, ошонун гүлү бизде жана жыгачтын гүлүндөй эле составы бар экен. Ал жерди да оңдойт. Эмне болот составында? Эме болот да? Элементтер бар, калий, фосфор дегендер. Ошолордун да бүт анализдерин чыгарып келдим да. Топурак биогумустукун, ошолордун баарын. Анан ошондой кылып колдонсок да болот экен. Аны деген даже гүлүн 1 литр, 10 литр сууга салып коюп, үстүнө чапсак дагы жана курт кумурскалар да өлөт экен. Жалбырагынан дагы удобрение кылып ал дагы өсүмдүктөрдү алат экен да. Анан ошентип мен ушун баягы өзүбүздүн местный сөзүландыруу бүт могу биздин көлгө тараткым келет да, үйрөткүм келет. Мен ал жөн эле жерден эле өзүм эле эмесин субстратын жасап койсок эле, туура жасап койсок эле сөзүлүм бата эле келет экен. Жок жерден эле мына азыр 7 айда 5 тонна гумусту өздөрү чыгарып койду да, агороктон элечи. Только нымдуулугун убагында бериш керек экен. Ошол көмүрдүн гүлүн дагы ошол сөзүлөн жеп туруп, ошол чыгарат экен да. Жука слой салыш керек экен анда. Мен эми ошону үйрөтүп атам азырчы. Калифорнийский бар да, э? Жок, калифорнийский эмес, местный сөзүлөн. Аны даже деген дары кылып колдонсо болот экен. Мен аны дары кылып ичип, мындайча айтканда бар ковидтен айыктым да. Сөөктөр какшаган жоголот экен, биринчи өпкөнү ачат экен. Ошондон эме кылып алдым. Анан жанагы биздин эле ошол ото чөптү жулуп алып эле, кайра ошону чылап эле жылуу сууга чылап койсо эле, ал бир 10 күндөн кийин ал азот болуп, ал өсүмдүктү да жакшы өстүрөт экен да. Ошо отону эле кайра эле удобрение кыла беребиз да. Анан ошондой иштер болуп атат. Жакшымы? Буюрса колдон келген эмелерди чогуу иштесебиз эми. Өзүбүздүн айыл үчүн бүт даже бүт Кыргызстанга жеткирүүгө аракет кылабыз да.